29-ноябрда Өзгөн районунун Чечебай айылында Део Тико үлгүсүндөгү унаа сайга кулап 2 киши каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Кырсыктын кесепетинен 2 эркек киши каза болуп, 2 эркек киши ар кандай жаракат алышкан. Учурда алардын аты жөндөрү такталууда. Жабыркаган жарандар тез жардам кызматы менен ооруканага жеткирилген. Ал эми каза болгон жарандардын сөөгүн туугандары алып кеткен. Куткаруучулар унааны сайдан чыгарышкан. Түркиянын Стамбул шаарында катуу бороонун кесепетинен 4 адам каза болуп, дагы 38 адам жаракат алганын Хабертүрк агенттиги жазды. Стамбулда катуу бороон жүрүп, шамал унааларды оодарып, электр зымдарын үзүп, имараттардын чатырларын учуруп кеткен. Түркиянын коопсуздук кызматы катуу шамалдан улам Босфордогу кеме кыймылын токтоткондугун жарыялады. Ушул эле себеп менен Түркия аба жолдорунун бир нече учагы Стамбулга кона албай, Анкара менен Измирге жөнөтүлгөн. Синоптиктердин айтымында мындай аба ырайы шайшембинин аягына чейин созулат. Кыргызстанда 30-ноябрга карата коронавирустагы 66 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 19, Чүй облусунда 30, Ош облусунда 4, Талас облусунда 1, Жалал Абад облусунда 5, Баткен облусунда 7 адамдан илдет жаңы табылган. Ал эми бир суткада 100 адам илдеттен сакайып чыгып, эмдөө албагандар арасында 3 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 405 бейтап, амбулатордук түрдө 488 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 183.351 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 178.230 киши айыгып чыкса, 2.746 адам каза болду. 1 декабрдан тарта Кыргызстанга кирген ар бир адамдан коронавирус жоктугун тастыктаган милдеттүү ПЦР тест талап кылынат. Чет элдиктер да кыргызстандыктар да вакцина алганына карабай тесттен өтүүгө тийиш. Ошондой эле инфекциянын жаңы омикрон штампы катталган өлкөлөрдүн жарандары Кыргызстанга киргизилбейт. 29-ноябрдагы расмий кабарга ылайык, Саламаттык сактоо министрлиги аталган штамп аныкталган өлкөдөгү жагдайга байкоо салып, маалыматтарды Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматына берет. Мамлекеттик органдарга COVID-19 жаңы штампына байланыштуу толук даярдыкта туруу тапшырмасы берилди. Бишкек бул жаатта дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен да чукул консультация өткөрдү. Түштүк Африкада 11-ноябрда аныкталган коронавирустун бул түрү мурдагыларга салыштырмалуу ылдам тарап жатканы, буга чейин вирустун башка штамптары менен ооругандарга жукканы кабарланган. Жапония коронавирустун жаңы түрүнө байланыштуу чет элдиктердин өлкөгө киришине убактылуу тыюу салды. Бир нече өлкө Африканын түштүгүнөн келгендерге чектөө киргизүүдө. Түштүк Африка Жумуриятынын президенти Сирил Рамафоса муну адилетсиз чечим деп сындап, илимий негиздеме жоктугун, регион дискриминациянын курмандыгы болгонун айтты. Бир нече күн мурун омикрон деп аталган жаңы штамп кооптоону жаратаарын билдирген дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму чектөөлөрдү киргизүүгө шашпоого чакырды. Уюм жаңы вариант дүйнөнүн чар тарабында табылгандыктан Африкадан келүүгө тыюу салуу глобалдык тилектештикке залакасын тийгизээрин билдирди. Коронавирустун жаңы түрү адегенде Түштүк Африкада аныкталып, бир нече күндө дүйнөнүн ар кайсы бөлүгүнө тарады. Адистер бул штампты изилдөөгө убакыт керектигин айтышат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматтык шайлоо системасындагы мүчүлүштүк добуш берүү күнү күндүз саат 2-де байкалган. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Кайрат Маматов Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда билдирди. Анын айтымында шайлоодо добуш бергендердин пайыздык көрсөткүчү боюнча БШК журналисттерге берген маалыматы менен сервердеги сандарда айырма чыккан. Муну техникалык себеп менен байланыштырган Маматов адистер аны кечки саат 8ден кийин оңдогонун билдирди. Учурда бул мүчүлүштүктүн чоо жайын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана башка мамлекеттик органдардын IT адистери текшерип жатышат. 28-ноябрда парламенттик шайлоодо добуш берүү соңуна чыккандан кийин БШКнын добуштарды санаган автоматташтырылган системасы иштебей калган. Бир аздан соң кайра ишке киргенде добуштардын пайыздык көрсөткүчү өзгөрүп кеткен. Бир катар партиялар муну көз боемочулук деп шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышты. Алар дүйшөмбү күнү БШКнын алдына митинг өткөрүшкөн. Кыргызстандык футболчу Гүлжигит Алыкулов Казакстандын кубогун алганын Кыргыз футбол бирикмеси кабарлады. 28-ноябрда Нур-Султан шаарында Казакстандын кубогунда Алматынын Кайрат командасы менен Карагандынын Шахтер клубу беттешти. Жыйынтыгында Кайрат командасы утуп, өлкөнүн 10 жолку чемпиону болду. Кыргыз футбол бирикмеси бул таймашта Гүлжигит Алыкулов мыкты оюн көрсөткөнүн белгиледи. Кыргызстандын мыкты футболчуларынын бири Казакстандын Кайрат клубунда ойногон 20 жаштагы Гүлжигит Алыкулов буга чейин Түркия менен Беларуста ойноп келген. Ага көрмандар Кыргызстандын Мессиси деп каймана ат койгон.
Франциялык ПСЖ футбол клубу жана Аргентинанын футболчусу Лионель Месси 7-рет алтын топ сыйлыгын алды. Бул футбол тарыхындагы рекордтук көрсөткүч. Буга чейин бир да футболчу футболдогу эң престиждүү сыйлыкка 7 жолу таттыган эмес. Европадагы эң мыкты футболчуга берилүүчү алтын топту тапшыруу аземи Париждеги Шатле театрында өттү. Добуш берүүнүн жыйынтыгы менен экинчи орунду Бавария клубунун полшалык оюнчусу Роберт Левандовски ээледи. Челси жана Италия курама командасынын футболчусу Жоржино 3-гө илинди. Акыркы 10 жылда Мессиге негизги атаандаш катары саналып келген Криштиано Роналдо бул ирет алдыңкы 5-ке да кирген эмес. Месси акыркы сезондо Испаниянын Барселона командасынын сабында жана Аргентина курамасы менен 47 оюнга чыгып, 38 гол киргизген. Июль айында Америка кубогу мелдешинде чемпион болгон.